Аллах Құранда айтады: "Валлаху ла юхиббул муфсидин." Аллах бұзықларды сүйбейді. Адамдардың пікірін бұзған, аманшылығын бұзған, мемлекетті бұзған, биримдікті бұзған бұзықларды Аллах сүйбейді. "Вала таттабиу хутуати шайтан, иннаху лакум адув мубин." Шайтандың сызығы менен жүрбөгілі. Шайтан ачық айқын сілердің дұшманыңар. Шайтан бұзықлыққа чақырады, бөлінуге чақырылады. Ошондон урматтуу мусулман бир туган Аллах: "Вала таттабиу хутуати шайтан." Шайтандын чызган жолу менен, шайтандын изин ээрчибегиле. Иннаху албеттал шайтан, иннаху лакум адув мубин. Ачық душманыңар ошол. Аллах Тааланын астында Кудай Таалага шерик кошкондон кийин эң чоң күнөөлөрдөн бирөөсү, урматтуу мусулман бир туган, бир мусулмандын канын төгүү, жанын төгүү, мусулмандын малы мүлкүн жеш. Аллах Куранда: "Ва ман яктул муъминан мутааммидан." Ким бир мусулманды кастан атайлап өлтүрсө, фажазауху жаханнам. Анын биринчи жазасы фажазауху жаханнам халидан фиха. Түбөлүк дозокто калат. Түбөлүк дозок. Ва газибаллаху алейх. Ал адамга Аллах газаптанат, каарданат. Ва лаанаху, налат айтат. Ва адда лаху азабан азима. Эң чоң азапты даярдап коет. Ниса сүрөсү 93-аят. Урматтуу мусулман бир туган. Аманчылык, тынчылык дегенде бир гана мусулмандын арасында эмес. Пайгамбардын бул хадисин айтыңыздар. Ушуну мен сөзүмдү аяктайм, иншалла азандан кийин хутбада улантамын. Пайгамбарга бир хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Абдулла ибн Амр ибн Астан, Аллах Таала атасынан да андан да разы болсун. Абдулла Амр ибн Астын баласы. Пайгамбар мындай дейт: "Мен катала муахидан лам ярах раихатул жанна ва инна рихаха юджат мин масират 40 аман." Кимде ким мусулмандардын арасында жашаган башка дин өкүлү, виза менен келген, тижарат менен келген, биздин арабызда жашап жаткан, убактылуу бизнес кылып жүргөн бир мусулман эмес адамды өлтүрүп койсо, өлтүргөн адам бейиштин жытын да жыттабайт. Бейиштин жытын 40 жылдык жолдон алыстан гана жыттайт дейт. Бир мусулманды деген жок, урматтуу мусулман бир туган. Мусулмандардын арасында биздин мамлекет бирөөгө виза бергенден кийин, мамлекет мунун тынчтыгын аманчылап биз кепилдик алдык. Бизде тынч болосун, соодаңды кыласын деген сөз. Башка бир мусулман эмести, бир мусулмандар бирөө өлтүрүп койсо, өлтүргөн адам бейиштин жытын 40 жылдык жолдон гана жыттайт дейт. Лейса шадиду бис-сур'a ва иннама шадиду аллази ямлику нафса 'инда al-ghadab. Күчтүү адам бирөөдү бир коюп жыгыткан эмес. Бир көтөрүп чапкан күчтүү эмес. Күчтүү адам ачуу келген кезде ачууну башкара билген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир сахаба келип: "Аусини я Расулуллах, Аллахнын элчиси мага васият кылың" дейт. Васият буйруктан жогору турат. Амир кыл деген жок, васият кыл деди. Ла тагдаб, ачууланба деди. Бир аз жүргөндөн кайра келип: "Я Расулуллах, мага васият кылың" деди. Пайгамбар: "Ла тагдаб, ачууланба" деди. Бир аз жүрүп кайра келди, үчүнчү жолу сурады: "Я Расулуллах, аусини я Расулуллах, васият кылың, эмне кылайын?" "Ла тагдаб ва лакал жанна." Ачууланба, сага бейишти кепилдик берем дейт. Ачууңду баса билесиңби? Эртең урматтуу мусулман бир туганым, шайлоодо сенин милдетиң барасында Аллах астында жүрөгүң менен кеңешип, копулуң толгон мен могу кишини Аллах үчүн шайлап жатам, Аллах алдыңда жооп берем деп. Доошуңду бергенден кийин үйүңө барып отур. Эч кандай микет деген нерсени мекен жеке сеники эмес. Мекендин тынчтыгына, аманчылыгына кыянат кылгандар жөнүндө уктуңар. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Бул сөзүмдү айтып, жамааттын кемчилигине, өзүмдүн кемчилигиме Аллах Тааладан кечирим сурайм. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin.